Садыр Жапаров экөөбүз мүмкүн деп айтып атам. Атаандаш болуп калышыбыз мүмкүн. Себеби мен чынында президент болсом, мамлекеттин жетекчиси болуп, элге журтка ак кызмат кылып, элдин журттун келечегин аныктаганга, элибиздин журтубуздун эртеңки күнүн, эртеңки келечеги үчүн чоң кызматтарды кылып берем деген ой менен, ушу тилек менен жүрөм. Эми аны бир Кудайым билет. Но бирок мен ушул тилегимден кайталайм. Төрагасы генерал-полковник Ташиев 5 жылдан ашык созулган тандем аяктап, президент Садыр Жапаров эң жакын саясий өнөктөшү досу Камчыбек Ташиевди бийлик сересинен четтетти. Жумуштан алып коюу, ал эмес ага жакын кишилерди жумуштан алып коюу президенттин прерогативасындагы нерсе, бул мыйзам ченемдүү көрүнүш, бул моюнга алыш керек. Бирок экинчи нерсе бар да, кызматтан алып койсо ал кызматтан кетет, бирок саясаттан алып коюлбайт да. Мен оюмча экинчи тараптын саясатта деп ойлойм мен азыр. Демек ал экөө биргелешип жасап аткан болуп калат. Экөө мен ойлойм булар бир топ убакыт өтөт, ачуу басылат кыргызда, мында акыл калчайт, анан сүйлөшөт деген оюм бар. Сүйлөшүп бир пикирге келип, кайра эле бир команда болуп иштейт булар. Мен да ошону. Туугандар, президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы бүгүн бир маек чыгарды. Жапон студент кызы менен. Менин таң калганым, Кыргыз Республикасы бир мамлекеттин президентинин пресс катчысынын кыларга иши жокпу? Кыларга иши жокпу? Алтындай болгон 5 мүнөт убактысын коротуп турага. Айтыңызчы. Эгер ошондой маекти карасаң, подкаст кадимки эле YouTube'да чыгып атат го подкаст. Эгер ошончолук подкаст кыла турган болсо, ошончолук суктана турган болсо, Кыргыз элинин салыгынан түшкөн акчага кызматта отуруп, ошентип подкаст уюштурбай, кызматты бошотуп койсун. Бирок өзүнүн деңгээлин да көргөзсүт ал. Деңгээли подкасттын деңгээли болуп атпайбы? Элестеткиле. Ал студент кыз КТРден көргөзүлүптүр. КТРден нечен жылдан бери Кыргыз Республикасынын эл артисти Юрий Бабков дүйнөнүн 4 бурчунан келген андай кыздарды, студенттерди, балдарды чыгарып жүрөт. Комузун черттирип, бийлетип, кыргызча шакылдатып. Ал жаңылык эмес. Антип блог алып барып, тиги элине жайылтып аткан толтура. Франциядан деле бир барып эле Кыргызстанды мактап кетип аткандар толтура. Азыр YouTube'да ачсаң айланайын тим эле. Анан кийин элдин акчасына айлык алып атып, ушинтип бир ал өзүнчө кеп да. Элдин акчасына айлык алып отуруп, ушундай бир подкаст уюштурган. Кызматтык бөлмөдө. Мисалы, илимдүү, билимдүү, эгер пресс катчы болгондо, илимдүү, билимдүү жакшы. Ойломок, дүйнөнүн 4 бурчунда басса турса кыргыз деп соккон, түш көрсө кыргыз деп жүргөн илимдүү, билимдүү биздин жаш кыздарыбыз, балдарыбыз жүрөт. Мына Антарктидада изилдеп жүрөт кыргыз кызы. Мөңгүнүн эриши дүйнөлүк проблема. Ал бизге, Кыргызстанга түздөн түз тиешелүү нерсени. Экономика жолу, саясат жагылы. Дүйнөдө кыргыз деп элдин, карапайым элден бир тыйын албай салымын кошуп жүргөн кыргыздар толтура. Ошолордон маек куруш керек. Ошолор менен сүйлөшүш керек. Жаман көрүп аткан медиаларыбыз Азаттык, Америка, BBC, Англия окшогондор чыгарат, көрсөтөт. Мисалы өткөндө эле Германияда ошо саясий процесстерге, ошондой Германиянын ошондой парламентине аттангандарды коштоп, колдоп жүргөн кыргыз кызы. Ошондой эле муниципалдык, жергиликтүү кеңештерге шайланып жүргөн кыргыз кызы. Мен чоңдорду айтып атам да, жашы жеткендерди боюнчачы аралашып жүрөт. Ошолордон кеңеш алса болот. Мисалы жаштар боюнча, мисалы мен кызым Францияда мисалы 12 жашта муниципалдык кеңешке депутат болду. Эми уктаңар, кыргыз элим куттуктады, чоң рахмат, айтканыңар келсин, чоң рахмат. Баары таң жүрөктө, мындай айткандачы, кыргыз элим. Бирок президенттин тегерегиндегилерчи уккусу да келген жок. Андай нерсеничи. Бирок мындай айткандачы, бирок айтып атам ба? Уккусу да келген жок андай. Эмне?
Алар деген коркот, момно ошогон креслосунан коркот, эртең келип туруп ошо чет мамлекетте билимди акылдуулар тартып алабы. Мен анан кийин аны жок кылам, андан көрө монтип шипалаңдап жүргөнүм жакшы депчи. Жанагы Вазелин деген уже аттар коюлуп туруп, пахта деп. Эмне деген аттар элестеткиле? Эмне деген аттар? Андайлар толтура. Андайлар. Анан ошондойлор менен мисалы саясий тармакта, экономик тармакта кеңештерин алып, чын эле Кыргызстандын бир алдыңкы 30 жылда өнүктүрө турган болсок, ошого кайсы жеринен булар берген кеңешти кошуп кетсек болот. Бул жери пайда экен, кыргыздын менталитетине жарашат. Бул жери пайда эмес, бизге болбойт экен деп турупчу. Болбосочу бизде жанагы 75 бул билгенибиз эле. Ага окшогон 75ке окшогондор толтурады. Алардын балдары, неберелери эптеп ошол орундарга келсек, биз креслога илинсе, карт кетирип монтип жатса деп. Чет жерде жүргөн кыргыздын мыктылары ар дайым Кыргызстанга күйүп, бышып турат. Болгон билгенин берип турам дейт. Салымын кошкусу келет. Иштешпей жатпайлыкпы, иштешпей. Аларга бөгөт коюп, мисалы парламенттик шайлоо болсо, парламентке 5 жыл жашаш керек Кыргызстандын ичинде деп аларга момундай кесип. Анан кийин эле ала жана окшогон 75ке окшогондор улам 75тер толтура, 75тер улам бай-бай кылып коет. Бай-бай кылып коет. Билбейм эми. Бул жерден ар бир адам өз тагдырын өзү чечет экен да. Кандай саясатты алып кетсе, ошого жараша тагдыры болот экен. Ошол